Кенен болгон 17 сотық жер аянтында жайгашкан 4 бөлмөлүү жашоо шарты менен болгон үй, жанында гаражы, сарайы, анан кийин толук бүт элек 2 кабаттуу бышкан кирпичтен тургузулган үйдүн, сатыла турган үйдү сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Бизден алыстабай экранга жакын отуруп туруңуздар. Ушул 17 сотық жер аянтында жайгашкан туугандар. Баасы 150 000 доллар жакшы кылып түшүп берет. Дарегин айта турган болсок, Чүй облусу Сокулук району Гавриловка болуп калат. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Бишкек тараптан келе жатканда жолдун оң тарабына Забайкалская көчөсү менен бурулуп туруп 250 метр жүрсөңүздөр, ушул Горко көчөсүнө келесиздер. Ушу менен күнчыгышты көздөй бир аз келесиздер дагы 78 дарек болуп калат туугандар. Ушул туура 4 чарчы формадагы 17 сотық жер аянты туугандар. Четинен бир катар көрсөтүп берели. Бул жакта бир 500-600 метр аралыкта мечит жайгашкан, анан 700-800 метр аралыкта мектеп, бала бакчага дагы жакын жайгашкан туугандар. Суу свети бар, өзүңүздөр көргөндөй газ турбалары дагы тартылып келинген, канализацияга септиктер бардыгы казылган туугандар. Бул жагынан ошол гаражына өзүнчө воротасы коюлган, бул тараптан болсо үйгө кире турган дарбаза калиткалары орнотулган. Көчө тарабы песка блок менен тосулган туугандар. Бул жака киргенде эле үйдүн асты кенен, бул тарабы ошо гараж, бул жагында жанагы жашоо шарты бар болгон 4 бөлмөлүү үйү. Бул тарабында анан ошол жалпы аянты 310 метр квадраттуу түзгөн 2 кабаттуу бышкан кирпичтен тургузулган толук бүт элек үйү, анын жанында сарайы дагы бар. Келиңиздер, четинен бир катар тааныштырайлы. Баасын 150 000 доллар деди. Эсине чалсаңыздар, дагы бир катар түшүп берет туугандар, жакшы кылып. Кире бериш жайы, бул жер бут чечме жайы. Анан бул тарапка ушундай бирон эшиги коюлган. Бул коридорунун асты кафель болгон. Бул тарап болсо чакан бир бөлмө экен. Бул жагы жана тамак аш бышырган ашкана катары колдонулат. Анан бул тарап болсо ушундай узун чакан болгон коридор. Бул жагында бир бөлмө, мынакей жаш балдардын бөлмөсү, анан бул тарап болсо дагы бир кыздарыңыздарга бир бөлмө болот туугандар. Ремонттор орточо. Анан бул тарап болсо кирме чыкма болгон 2 бөлмө экен туугандар. Көрдүңүздөр, бул жагы эми зал катары экен. Анан бул тарап болсо мынакей дагы бир бөлмө. Бардык ушул 4 бөлмө үйдүн терезелери пластиктен, полдору, ламинат полдору басылган, потолоктору бийик. Жанагы 2 кабаттуу үйдү толук бүтүргөнчө ушул жерде жашап турсаңыздар болот. Бул жагы дагы сонун бышкан кирпичтен тургузулган үй экен туугандар. Үйдүн астыга дагы бир 4-5 унаны кенен баткырасыздар. Бул жагында чакан болгон склад бөлмөсү дагы бар. Көрдүңүздөр, үстү навес болгон. Бул подвалы биринчи кабат, экинчи кабатты кошкондо ушул 310 метр квадратты түзөт экен туугандар. Азыр бул тарабын огородун бир катар көрсөтөлү, анан бул үйдү дагы бир четинен сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул тарап болсо сарайы туугандар. Көрдүңүздөр, сарай катары, малкана же болбосо ушул жагын дагы бир склад катары колдонсоңуздар дагы болот. Керексиз оокаттарды ушул жака киргизип койсоңуздар болот. Бул тарабында болсо сырткы ажатканасы жайгашкан, көрдүңүздөр. Чегаралары бардыгы так, документтери так таза колдо туугандар. Ушул айлана чети ушундай забор менен, кошуналар менен такталып тосулган. Бул жагында жаш ошондой черешня көчөттөр отургузулуптур. Төр тарабында алмалары дагы бар экен, бул тарабында кара өрүк, сливалары дагы бар экен туугандар. Көрдүңүздөр, бул жагы кенен бош орундук. Кааласаңыздар, бул жагына дыйканчылык менен алектенсеңиздер дагы болот экен туугандар. Көрдүңүздөр, бул жерге жанагы өзүңүздөр жеп ичкени, картошка, сабиз, пияз, помидор, огурцы ушул тарапты колдонсоңуздар болот экен. Эми бул үйдү көрсөтөйүн. Көрдүңүздөр, фундаменттери бийик, асты подвал болгон, 1,5 кирпич болуп бышкан кирпичтен тургузулган, бардык сеснопоз колонналары дагы куюлган туугандар. Подвалдан көрсөтүп баштайлы. Мынакей, подвалга кире бериш жайына үстүнө ушундай чакан навес кылып коюптур. Лестницалары бардыгы куюлган. Подвалы ушундай пластик эшиктери коюлуп, асты кафель болуп, бир катар ремонттон өткөн экен туугандар. Бардык электр жарыктандыруулары кирип, электр точкалары дагы бардыгы коюлган туугандар. Көрдүңүздөр, анан бул тарабы дагы бир бөлмө, узун болгон бөлмө экен. Көрдүңүздөр, кенен экен асты дагы. Бул жагын жакшы бир евро ремонт кылып туруп, кенен зал катары колдонсоңуздар болот экен. Же болбосо өзүңүздөр үчүн астыга бул жерге бир бильярдный столбу, теннисный столбу коюп алсаңыздар дагы сонун болот экен. Эсин номери экранда турат. Бир катар чалып сүйлөшсөңүздөр дагы болот. Чүй облусу Сокулук району Гавриловка болуп калат. Трассадан бир 500 метр аралыкта экен. Бул жагына дагы ушундай лестницасы куюлган. Бул үйгө киргенде эле бул тарабы кенен болгон холл. Бул жагында бир бөлмөсү, анан бул тараптан терезеси дагы коюлган.
Бул бөлмөгө келе турган болсок, бул жагы ашкана бөлмөсү болуп калат экен. Ашкана бөлмөсү. Бул тарабынан күнгөй бет болуп чоң терезенин орду калтырылган. Бул жагынан өзүнчө эшиги коюлган. Жанагы топкасын ушул сыртка жайгаштырып койсоңуздар, ушул эшиктен кирип чыгып эле отту жага бересиздер. Мынакей. Көрдүңүздөр, Анан бул жак жагы болсо, мына жуунуучу бөлмөсү. Көрдүңүздөр, терезесинин орду калтырылган. Анан бул тарабы болсо, экинчи кабатка чыккан лестницанын орду. Узун болуп ушундай бир чоң терезенин орду калтырылыптыр. Бул жагы болсо биринчи кабаттагы кенен болгон зал бөлмөсү. Күнбатыш тарабынан эки чоң терезенин орду калтырылган. Көрдүңүздөр, Анан бул жак жагы болсо бир спальный бөлмөсү болуп калат экен. Мынакей, ата-энелер уктоочу бөлмөсү да. Чоң терезенин орду калтырып тур. Жалпысынан ушул эки кабаттуу үйдүн терезелери чоң бош орундугу калтырылган. Эми экинчи кабатка чыгайлы, жүрүңүздөр. Ушу шаты менен эле чыгат экенбиз да азыр. Ушундай туугандар, экинчи кабат менен биринчи кабаттын ортосу монолит менен жабылып тур. Экинчи кабатка чыкканда дагы бул жери кенен болгон холл. Астында кандай болсо ошондой эле экен. Бул тарабында дагы бир бөлмө. Экинчи кабатта бул жагын жанагы ата-энелер үчүн мастер спальный катары колдонсо болот экен. Көрдүңүздөр, Мынакей. Бардык перегородкалар дагы бышкан кирпич менен бөлүнгөн. Бул тарабы дагы бир детский бөлмө болуп калат экен. Күнгөй бет болуп терезенин орду калтырылган. Көрдүңүздөр, Өтө сонун планировкада өзүм үчүн, өзүм жашайм деп салган үй экен. Бул тарабы болсо ошол экинчи кабаттагы кенен болгон зал бөлмөсү болуп калат туугандар. Күнбатыш тарабынан эки чоң терезенин орду калтырылган. Бул тарабы, мынакей, дагы бир спальный бөлмөсү. Бул жагынан терезенин орду, бул тараптан балконго чыккан эшик болуп калат туугандар. Мынакей, бул тарапта тетиги ошондой тумбасы куюлган. Ошол тумба менен мындай бирдей болуп бул жер балкон болот экен. Огороду ушул жер, көрдүңүздөр, Бул тарабында кенен болгон бош орундугу турат туугандар. Ушул чоң үйдү бүтүрүп алып, бул жакта огородду жанагы жакшы мөмө бере турган бактарактарды отургузуп алсаңыздар сонун болот экен. Эсин номери экранда турат, түз эле байланышып, баалашып алсаңыздар болот. Баасыны 150 000 доллар деди, жакшы түшүп берем деди туугандар. Чалыңыздар дагы баалашып туруп, эгер жаккан болсо алып коюңуздар туугандар. Бул Чүй облусу, Сокулук району, Гавриловка болуп калат. Чоң трассадан Забайкальская көчөсү менен Гавриловканын центринен эле Забайкальская көчөсү менен 250 метр келесиздер да, кайра күн чыгышты көздөй Горкова көчөсүнө бурулуп 78 дарекке келесиздер туугандар. Жакшы жери 700-800 метр аралыкта мектеп, бала бакча жанаша жайгашкан, бир 500 метр аралыкта мечит дагы бар, анан көчөлөрү дагы кенен, жакшысы анан газ дагы бар экен туугандар. Суу свети бар, анан септик дагы казылган туугандар. Ушундай кыскасын айтканда 150 000 доллар кеми бар деп шашылыш түрдө сатууга чыкты.